Президент Садыр Жапаров 5-майда мамлекеттик ишканаларды жеке менчикке өткөрүү зарыл экенин айткан. Ал менчиктештирүү иши аяктаган соң мамлекеттик мүлк фонду жоюларын билдирген. Кечээ күнү болсо мамлекеттик мүлк фондунун өкүлү Замир Бугубаев мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү долбооруна ылайык Мегакомдагы сатыкка коюларын ырастады. Эми Садыр Жапаров бийликке келгичекти Мегаком тууралуу кандай ойдо болгондугун көрүп алыңыздар. Биринчи микрофон. Садыр Нуркожоевич. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү күн тартибине түштөн кийин добуш берүүдө Мегакомдун 49%-ын сатуу боюнча турат. Муну өкмөт киргизип атат. Докладчы болуп Темир Сариев экен. Мен кечээ катыша албай калдым элем сессияда, ден соолукка байланыштуу. Талкуулап бүгүн добуш берүүгө жөнөтүпсүздөр. Мегаком боюнча өзүңүздөр жакшы билесиздер, 2 жылдан бери мен айтып келатамын. 51%-ын өзүнчө бөлүп, 49%-ын өзүнчө бөлүп 2ге бөлүп койгон. Убактылуу өкмөт кезинде эле. Ошол бойдон бүгүнкү күнгө чейин 51%-и соттошуп атат деген шылтоо менен мамлекетке алынбай келатат. 49%-и толук мамлекеттин карамагында турат. Урматтуу депутаттар, мен сиздерге былтыр мурдагы жылы ушул схеманы таркатып бергенмин. Муну оюн кылып бөлүштүн кереги жок. 51-49 кылып. Бул 100% эли сейиптики болчу. Мынакей мен азыр дагы таркатып берем, карап коюңуздар. Мына Минюстун берген каты турат. 100% эли сейиптики деп 4 июнь 2009 жылы 100% регистрациядан өткөн. Ошон үчүн оюн кылыштын кереги жок. Мен ушуну айтайын дегеним, урматтуу депутаттар, Мегакомдон күнүнө 2 миллион доллардын тегерегинде выручка түшөт. Биз өзүбүз тебелеп жүргөн акчаны каяктагы бир инвестор деген ат менен шылуундарга берген атабыз. Артында мен мындай билем сыртынан, колунан кармап алган жокмун, бирок бир 4-5 миллион доллар чөнтөк кызыкчылык үчүн ушуну сатабыз деп атат. Муну сатпаш керек. Мамлекет өзү иштетиш керек. Анан эле шылтоо да мамлекетте. Муну башкара турган менеджер жок, анан иштете албайбыз, талатып ийебиз, тонотуп ийебиз деп. Анда эмнеге премьер-министр иштеп атат? Министрлер эмнеге иштеп атат анда? Анда бардыгын таркатып туруп эле өкмөттү тиги инвесторлорго бербейлиби Кыргызстанды башкаргыла деп. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, каршы бериңиздер буга. Болбойт мындай талатып тоноткон. Урматтуу депутаттар, мыйзамдарды оптом эле кабыл алып атабыз, өткөзүп эле атабыз. Мына азыр 45-чи маселе болуп дастан өтүп кетти. Сата элек эмнебиз калды мамлекетте? Биздин мамлекет эле калды сата элек. Баткенди саталы, бага албай калдык, коргой албай калдык деп. Кудай сактасын. Ошон үчүнчү мындай да көлдү, нарынды саталанда. Урматтуу депутаттар, дастан прибыль берип аткан предприятие. Эмне үчүн сатышыбыз керек? А Мегаком боюнча болсо, Мегакомду да сатпаш керек 49%. 51%. Рахмат. Болду, азыр добуш берүүдө талкуу болбойт. Сиз талкуу өтүп кеттиңиз. Сунушуңуз болсо айтыңыз. 2 мүнөттө бербейм. Сунушуңуз болсо айтыңыз. Конкретно сунуш кандай? Мен баары регламент боюнча кетем. Мөкөңөрдөн укпайм. 3-чү микрофон. Конкретный сунуш. 45-чи маселени кайра добушка коюңуз. 64 менен түшүнбөй басып койду көпчүлүгү. Рахмат. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Мына Мегаком боюнча, анан Дастан боюнча сатылсын деп колдоп бердик, Мына урматтуу өкмөттүн өкүлү Тайырбек Сарпашев, Темир Сариевдин предложениялары менен кирип атыптыр. Парламенттин колу менен жасап атасыңар ушунун баарын. Умышленно билип туруп, алтын жумуртка тууп берип аткан тоокторду сатып атасыңар да мындайча айтканда. Тарых алдында баары бир жооп бересиңер ошо. 2011-жылы сотто жүрбөйбү, сот ишитто жүрүп атат да, Мегаком боюнча, баягы Маевский боюнча 1 миллион доллар алганы боюнча. Бул 1 миллион долларды алган Маевскийден. Алганы анык. Муну бардык саясий элита билет. Депутаттар бардыгы билет. Керек болсо мына Кулов дагы билет. Кулов калп десе мына Өмүрбек Суаналиев тастыктап берет. Мен да тастыктап беремин. Мегакомду 2 топ сата турган болгон. Бирөө Текебаевдин группасы болчу, бирөө башка группа болчу. Текебаевдин группасы Маевскийге сатам деп сүйлөшүп, алдын ала 1 миллион долларын алып, ошол 2010-жылдагы шайлоого жумшаган. Андан кийин шайлоодон өтүп келгенден кийин бул сатмактагы Мегакомду калган акчасын чөнтөк кызыкчылыгын алмак. 15 миллион доллар чөнтөк кызыкчылыгын алмак. Ошол мезгилде Мегакомду чырылдап жүрүп мен сактап калганмын. Жогорку кеңештин архивин көтөрсөңүздөр турат ошол видеолор. Азыр деле интернеттен деле тапсаңыздар болот. Бүт документтерди топтоп, Мегаком 100% мамлекетке өтүш керек. Минтип силер бөлүп жиликтеп сатпагыла деп кыйкырып чыгып, депутаттарга 120 депутатка документтерди таратып берип, ошону карап аткан сот аркылуу беребиз деп сотторун да даярдап коюшкан ошол мезгилде. Ошол сотторду да чакырып туруп, колдоруна кагаздарды карматкан, мынакей деп. Эгерде кимде ким ушул сделкага барсаңар, жасап берсеңер,
20 жылдан кийин болсо дагы камаласыңар деп. Ошондон кийин соттор карабай койгон аны. Жогорку кеңеш чечпей койгон, баягы таратып бергенден кийин. Анан мамлекетке өткөн Мегаком. Мына бүгүн мамлекетке өтүп, мамлекеттин кызыкчылыгына иштеп атат, миллиарддаган сомдорду налог берип атат, салык берип атат, киреше алып келип атат, көрүп атасыздар өзүңүздөр.